Барыңыздарга салам. Сиздерге уда кылгандай Англияга Osrodek сайтына кантип бекер анкета толтурууну премьер кылып көргөзүп берем дегем. Комментарийге эң көп жазган кишилердин ичинен тандап алам дегем. Арасында мындай комментарийлер келип жатат. Каадалантпай комментарий жаздырып толтурбай эле көргөзүп берсең болот го. Акчасын деле берем дегендер. Достор, сиздердин мага бир тиын акчаңыздар кереги жок. YouTube деле, TikTok деле мага эч кандай акча төлөбөйт. Болгону сиздерге жол көрсөтүү. Ошол акчаңыздар чөнтөгүңүздөргө калсын, эч кандай отомчуга бербей. Жана барыңыздарга толтуруп беренсем, мен деле жумуштан бошоп, убакыт таап, видео тартканга арам убакыт болот. Андыктан видеого класс басып, комментарий жазып, досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Каналга катталганды унутпаңыздар. Эмки премьер сиз болуп калышыңыз мүмкүн. Кийинки сайтка толтуруп берем. Fruitful Jobs сайтынын ичиндеги Osrodek сайтка кирип, подавать заявканы басабыз. Кирген соң ссылка чыгат, ссылканы басыңыздар. Баскан соң бул жерде Osrodek сайтынын официальный сайты, анан официальный сайт Fruitful Jobs оператор бул ошонун сайты, анан лицензиясы фирманын. Анан биринчиге почтаңыздар жазасыздар, элгач эле башына. Анан биринчисине атыңыздар жазылат, достор. Атыңыздар жазып, экинчисине фамилияңыздар. Загранпаспортто кандай болсо ошондой кылып англисче жазасыздар. Үчүнчүсүнө болсо туулган күнүңүздөр, жылыңыздар, айыңыздар жазылат. Төртүнчүсүнө болсо канча жаштасыз, ошону туура кылып көрсөтөсүз. Бешинчиси бул жыныс мүчөсү, алтынчысы болсо бул гражданство, кайсыл өлкөнүкү. Жетинчи пункт, азыркы учурда сиз кайсыл өлкөдөсүз, ошол тууралуу белгилейсиз. Биз Россияны белгиледик. Андан соң бул жерге загранпаспортуңуздар качан суроо өтүгөнөт, ошол тууралуу маалымат бересиздер. Туура загранпаспорттагыдай так толтуруңуздар, анткени виза учурунда проблема болуп калбашы үчүн. 9-чу пункт болсо, сиздер кайсыл өлкөдөн виза тапшыргыңыздар келет. Бул Кыргызстандан, албетте Кыргызстанды тандайбыз. Сиз телефонуңузда интернет барбы? Ооба, бар. Мындай доступ бар интернетке, ошондуктан ооган белебиз. Кийин эле ошол эле почтаны да кайталайбыз. Бул почтаны өзүңүз создавать эттиңизби? Ооба, өзүм создавать эттим. Ооба, телефон аркылуу доступ бар. Анан сизде телефонуңуз ушундай современный телефон басабыз. Телефонуңуздар международный форматта туура көрсөтүңүздөр WhatsApp'тан чалуусу үчүн. 16-чы болсо дан басабыз. 17-чи пункт бул сиздин праваңыздар, кайсыл категория бар. 18-чи болсо тракторго сиздин праваңыздар барбы, жокпу? Жок, биз жоктубастык. 19-чу болсо сиз азыркы учурда иштейсизби, иштебейсизби? Биз жоктубас койдук да, далейни бастык. Далейни баскан соң сиз кайсыл числодо барып иштегиңиз келет? Биз 2 январь 2024 жылды тандадык. 27-чи пунктта сиз 6 айга иштегени даярсызбы? Ооба, басабыз. Англияга ким менен келип жатасыз? Өзүм келип жатам деп басабыз. Далейни бастык. Баскан соң 31-чи пунктта сизде визовый проблема болгонбу, жокпу? Жокту басабыз. 32-чи пунктка дагы жокту басабыз, законду бузган эмеспиз. Так, 34-чи болсо бул анкетаны өзүңүз толтурдуңузбу? Ооба, басабыз. Так, бул жерде 35-чи пунктта затрата эмелер бар, чыгымдар бар, ошол тууралуу ооба басабыз, билесизби дейт. Бул жерде кимдир бирөөгө акча бердиңизби? Жокту басабыз. 37-чи пунктта болсо бул жерде программа тууралуу сиздер Телеграмда барсыздарбы? Жокту бастык. 38-чиде ооба 6 ай тууралуу программа тууралуу билебиз. 39-чу ооба подтверждение басып, отправитти басабыз, достор. Бул жерде окугандай уже 2024 жылга кетти анкета. Ийгилик.